Эгерде бүгүн 2012-жылы биз алтын минген кедейлер болсок, 2020-жылы уу калдыктарды минген кедей болобуз. Ошондон кийин биздин мамлекетибиз жок болот. Ошого жол берместен, мына сиздер окшогон. Азыр тиги интернетте жазып атпайбы, 100 кишиге жетпеген киши турат деп. Могу жерде мына турат. Мен толук ишенем, ушул жерде 20 миңден ашык кем эмес адам отурат. Кеп. Канча киши чогулганда эмес. Бардыгыңыздар жүрөгүңүздөн күйүп келип атасыздар. Бардык Кыргызстанда болгон саясатты сиздер жасайсыздар. Ошондуктан биз буга жол бербешибиз керек. Урматтуу мекендештер. Ошондуктан менин айтарым, эгерде Кумтөр алтын кени бүгүн мамлекетке иштеш керек деп чечим кабыл алсаңыздар, анда биз бүгүн чечишибиз керек. Эгерде жок, дагы күтө туралы. Өкмөттүк комиссиядан түзүлгөн уурулар бар. Өкмөттүк комиссиянын жыйынтыгын чыгарсын десеңиздер, анда күтүп туралы. Эмне үчүн дегенде, мен сиздерге айтып коеюн. Өкмөттүк комиссиядан түзүлгөн ууру комиссия бүгүнкү күндө мен жанагы сиздерге айтып өттүм, 3 комиссиядан 3 топтол турган комиссия түзүп атат. Көз боемочулук кылып, өзлөрүнүн даярдап берген экспертизасын эртең декабрда болобу, январда болобу, жогорку кеңешке чыгып, ошону жарыялайт. Мына окуй, Кумтөрдө ала албайт экенбиздер. Бирок урматтуу замандаштар, мен сиздерге айтып коеюн. Мына улуттук коопсуздук кызматынын официалдуу орун басары жарыялады. Мына бүгүн интернетте жүрөт. Кумтөр 92-жылдан бери карай бүт келишимдерди мыйзам бузуу жолу менен биздин саналуу чиновниктердин чөнтөгүнүн кызыкчылыгы үчүн түзгөн деп айтып атат. Бирок ал улуттук коопсуздук кызматкеринин орун басарынын сөзү бул жерде мындай бир чамда эле калып калат. Анага эч ким көңүл бурбайт. Себеби президент баш болгон, премьер-министр төш болгон. Бардыгы ушу драконго айланып, Атамбаев айткандай баягы ак үйгө келип, дракондун куйругун кесип, анан кийин өзүнүн куйругу өсүп кетти дегендей, өзүнүн куйругулары 5 метрге өсүп кеткен. Ошондуктан урматтуу калайык калк, мен сиздердин колдооңуздарга муктаж эмесмин. Мен өзүмдүн проблемамды өзүм чечип алам. Мейли соттойбу, мейли оттойбу, мага чыкпай эле койгула. Кумтөр бүгүнкү күндө колдоого муктаж. Кумтөрдүн артынан сиздердин келечегиңиздер турат. Кумтөрдүн артынан ушу биздин келечек муундун тандыры турат. Ошон үчүн мен сиздерден суранбайм, мени колдогула деп. Мен өз кылган ишим үчүн, эгерде мамлекетке зыян келтире турган болсом, өзүмдүн менин башым да жетет, акылым да жетет, өзүмдү өзүм коргоп алам. Ошон үчүн Кумтөрдү колдогула силер. Кумтөр бүгүн Кыргызстанга өтө турган болсо, Кыргызстандын келечеги болот. Эгерде бүгүн өтпөй турган болсо, анда Кыргызстан мамлекет катары жок болуп кетет. Дагы бир сөзүмдүн эң акырында айтарым, урматтуу депутаттар. Бүгүн мына парламентте мен азыр ошактан келдим. 70-тен ашпаган депутаттар отурат. Ошон үчүн менин оюм, жеке оюм. Сиздер кандай чечим кабыл аласыздар билбейм. Жеке оюм. Кийинкиге калтырып, 10-октябрга калтырып, 10-октябрда бардык депутаттар толук отурган кезде ушул маселени чечсек деген менин бир оюм бар. Эмне үчүн дегенде? Бүгүн качып кетти, мына бүгүн качып кетип, ошо 70-тен ашпаган депутаттар отурат. Мына мисал катары айтып кетейин. Турсунбек Турсунбеков Чыныбай Акунович деген СДПК партиясынын лидери бүгүн Монголияда жүрөт, 10 депутатты алып алып. Командировкада жүрөм деген шылтоо менен. Булар бардыгы Кумтөргө каршы берген. Өзүм нарындын кулуну болот. Мен ошого таң калам. Эмне үчүн нарын эли уу ичип отурса, ошол үчүн Турсунбек Акун Чыныбай Турсунбеков тескери добуш берет. Отуруңуздар азыр. Ошондуктан менин сиздерден бир гана өтүнүчүм бар да. Бүгүн бир эч кандай башаламандыкка барбай, эми билбейм, мынакей
Fuatbek Kocaman eyimiz деген çüy yöröğünün sol doğrusundan bizden jigitibиz turat. Başın uşul mitingdin barını uyuşturup eldin ünün, eldin maksatın şu kumtör boyunca, jana başka şu mamlekette bolup atkan mıyzam buzuşuluklar boyunca eldin ünün jetkizelde uyuşturup atkan en başında turgan jigitibиz öz sözünü aytsın. Andan keyin anan şu el çeçim kabul alabı. Hayran Elvis'te hayran Elvis. Şordu Elvis. Ankeni ben daima aytam. Bire süratle Kırgız'tın düşmanı kim dep. Kırgız'tın düşmanı Kırgız. Bana Manas Atavus'un bilesler öyle öründe aytkan. Hanike Yapavus'ka. Talassaga jer bolboyt, talassızlar el bolboyt dep. Taşkentke kaçırgan Taşkentke. Kırgızlardan. Manas özü bilesin kaçırgan Taşkentke. Mına narındıklar malçısılar. Mına koysular. 20 yıl tazalavasa, anan kığın bir günde tazalasa olauca, bilesinger taş bolup kalat tazalanbay. Mına aytpay жүрgem, çındıkta aytayın mına. Geçirip koğla katırak dese, men bilesinger akta ak dep, karanlık kara dep aytam. Mına narın darıyasında ekologiya jagынан en jaman tasir emne beret. Kumtor berevi, başka berevi. Mına açık aytayın. Ekologlardan sırağlaşamazsınlar. En ekologik ziyan narın susu için narın şaharının kanalizasyası. 10.000 kişilik jasalgan. Hazır ketip atat geçirip koygula usu sostu uyat çok. Hadi kayсын dersiz. Şu kumtör boyunca da söz bolsa, har kандай сөздөн айтып atpay. Men özüm narından bulam jakşı bilesizler, he? Anan keyin prezidentimiz barın bir çeti sizlerдің мындай көңүлүңүздөрдү бир асемеге буруп коюнчу. Президент барып мына сарылыктар менен таластыктар менен тууган болосуңар да. Президентибиз барып мына сиздерге мага карата бир сөз айтылды да, ошого мындай ичим ачышып калды да. Эл башында жүргөн адам Кыргыздын тарыхын билип туруп анан сүйлөсө. Себеби дегенде ал четке барат, биздин атыбыздан барат, ал биздин жүзүбүз. Ал эмне деп айтса, ал ошол боюнча кабыл алынат. Ал эмне деп атат? Таластыктар эл эмес, нарындыктар койсуңар деди. Эминтип айтат? Манас атабыз дейт. Манас атабыз, о кагылайын кыргыз, Манас атабыз өлөр алдында Канике апабызды кыргыздардан, таластыктардан Ташкентке качырды дейт. Тарыхта бар ушундай. Ташкентке качырды. Актак деп айтам, көктү көк деп айтам, бетиңерге айтып коеюн, нарындыктар койсуңар деди. Мен илгери орустар бараны десе тарынчы деп, азыр эми шеф айтып аткандан кийин кой экенбиз да. Мен ойлоп калдым, анда биз кой болсок анда ал өзү чабан болуп калат да. Эгер ал чабан болсо анда депутаттар сакмалчы го. Анда сакмалчыларга айтып койсо болмок экен, койду кичине кененирээк кайтаргыла, кыспай кичине мында. Урсагы ток болсун деп. Эми айтып атабыз, Кумтөрдөн тетиги мөңгүгө кошуп аралаштырып, жанагы камекалардын төккөн зыяндары агып отуруп, биздин мына ар бир сууга булак болуп кошулуп зыян болуп атат. Кийин биздин мамлекеттен агып чыгып, чет мамлекеттерге барса биз кийин көп чыгым акча төлөйбүз. Биз аркылуу кетип атат зыян. Кумтөр аркылуу болуп атат десек, шеф эмне дейт? Нарындыктар, силер 10.000 адам биригип алып, канализацияга кой берип атасыңар нарынга. Бетиңерге айтып коеюн деди. Аны жана Абдулда деген досум окуп алып мага таарынат. Силер нарындыктар чындап эле койсуңар. Не болду десем, ошо нарындан агып келген суу Токтогулга чейин келет экен. Токтогулдан суу ичсек эле эмне эле соленый болуп атат десе. Көрсө силер башына туруп алып жайлап аткан турбайсыңар. А мен айттым, койго баары бир да дедим. Дагы рахмат айттым, ошо даамы билинбесин деп юпиден кошуп аттык го кичине. Ошончолук нарындыктардыкы зыян экен да, биз анда зыян ичип атпыз да нарындыктар. Эми кайсы жерге барганда ушул биздин башчыбыз эмне деп коет деп эле жүрөгүбүз ооруй турган болуп калды. Бирдеке деп койбосо экен.